Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Биз кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Сиздер менен Аксай районундагы Темиркул Металиев атындагы орто мектептин кыргыз тили жана адабияты мугалими Атаканов Үзен Боронбаевич болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыз 9 класстар үчүн арналат. Бул сабагыбызда Шатман Садыбакасовдун өмүрү чыгармачылыгы жана анын Ак боз ат драмасы жөнүндө кеп кылабыз. Белгилүү жазуучу жана драматург, коомдук ишмер Шатман Садыбакасовдун өмүрү жана чыгармачылыгы, анын Ак боз ат драмасынын жазылышы, негизги идеясы менен таанышабыз. Тесттик көнүгүүлөрдү иштөө аркылуу өтүлгөн темаларды бышыктайбыз. Өз алдынчалуулугубузду арттырабыз. Дүйнө таанымыбызды өстүрөбүз. Сабакта колдонулган макалдар аркылуу мекенди сүйүүгө, ден соолук үчүн кам көрө билүүгө тарбияланабыз. Балдар, бүгүнкү биз сабагыбызды баштаардан мурда сиздердин маанайыңыздарды көтөрүү жана ден соолукка кам көрүү үчүн ден соолукка кам көрүү минутасын өткөргүм келип турат. Анда эмесе балдар, сиздер төмөнкү ырдан бош орунга тиешелүү сөздөрдү коюп, ырды толуктаңыздар. Биринчи сапта биринчи сөз белгисиз же болбосо ырды окуй турган болсок, чыкпай тазалыкты кармайбыз, жүзүбүздөн албайбыз, сактануунун эрежесин аткарып, чың болушун каалайбыз. Балдар, бул ырда кемиген сөздөрдү толуктоо үчүн биз бүгүнкү шартты, бүгүнкү кырдаалды эске алышыбыз керек. Кана, сөздөрдү таптыңыздарбы? Ордуна коюп көрүңүздөр. Мен ишенем, сиздер туура аткардыңыздар деп. Анда ырды жакшылап баарыбыз таанышып көрөлү. Үйдөн чыкпай тазалыкты кармайбыз, жүзүбүздөн маскабызды албайбыз, сактануунун эрежесин аткарып, ден соолуктун чың болушун каалайбыз. Балдар, учурда карантин. Демек, эч кимибиз үйдөн сыртка чыкпай, эрежелерди так аткарышыбыз керек. Жүзүбүздөн масканы албайлы. Бул сиздердин жана сиздер аркылуу жакындарыңыздардын дагы ден соолугун сактайт. Ден соолукта болуңуздар. Балдар, өтүлгөн сабакта биз Өскөн Даникеевдин Кыздын сыры чыгармасын жыйынтыктаганбыз. Анда эмесе ошол чыгарма боюнча мен сиздерге тесттик иштерди берип көрөйүн. Бүгүнкү биз сабакта 2 тесттик иш менен иштейбиз. Биринчи тесттик көнүгүүбүз Өскөн Даникеевдин Кыздын сыры чыгармасы качан жарык көргөн? А. 1962 жылы, Б. 1963 жылы, В. 1964 жылы, Г. 1965 жылы. Ал эми экинчи тесттик көнүгүүбүз чыгармадагы Жамал кайсыл кесиптин ээси болуп чыгат? А. Врач, Б. Мугалим, В. Геолог, Г. Тигүүчү. Кана, тестти иштеп көрүңүздөрчү балдар. Эгер өтүлгөн сабакты сиздер жакшы өздөштүргөн болсоңор, бул суроолорго оңой эле жооп бересиздер деп ойлойм. Кана, көңүл бөлөлүчү. Азаматтар, тестти бүтсөңүздөр, анда иштеген тесттерибизди тесттин туура вариантын кароо менен салыштырып көрөлү. Биринчи тесттик көнүгүүдө туура жооп В. Чыгарма 1964 жылы жарык көргөн. Ал эми экинчи тесттик көнүгүүдө туура жооп геолог. Чыгармадагы Жамал геолог кесибине ээ болот. Балдар, биз белгилүү жазуучу жана драматург Шатман Садыбакасовдун өмүр таржымалындагы орунттуу учурларга токтолуп кетели. Шатман Садыбакасов Кыргызстандын Нарын областына караштуу Жумгал районунун Дыйкан айылында 1932 жылы 25 майда туулган. 1955 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн.
Эмгек жолун Жаш Ленинчи журналында адабий кызматкер болуп баштаган. 1961 жылдан Кыргызстан басмасында редактор, 1965 жылдан проза жана поэзия бөлүмүнүн башчысы, 1975 жылдан өмүрүнүн акырына чейин Ала Тоо журналынын башкы редактор болуп иштеген. 1983 жылы 3 августта Бишкек шаарында дүйнөдөн кайткан. Шатман Садыбакасовдун биринчи китеби 1958 жылы басылып чыккан Пейил аңгемелер жыйнагы болуп саналат. Ошондон тартып өмүрүнүн соңуна чейин Мүнөз, Жол түгөнбөйт, Бир үзүм жалын, Күндөр, Сонун бала, Жашыл өзөн, Кең дүйнө сыяктуу жана башка ар кыл жанрдагы китептерди окурмандарга тартуулады. Жазуучунун чыгармаларында элибиздин тарыхына, социалдык маселелерди тийиш орчун маселелер козголуп, чагылдырылган. Кыргыз элинин тарыхый тагдырында урунтуу учуруна арналган Күндөр, Ак Бозат сыяктуу чыгармалары жеке жазуучунун эле эмес, жалпы кыргыз адабиятынын өсүп өнүгүшүнүн баскычындагы бараандуу көркөм туундулар катары өз ордун ээлеген. Жазуучунун көптөгөн чыгармалары орус жана башка тилдерге да бир нече ирет которулган. Күндөр романы, Ак Бозат драмасы орус тилине которулуп басылган. Ошол эле учурда Шатман Садыбакасов, Шолохов, Гончар, Мусрепов, Степанюк сыяктуу жазуучулардын чыгармаларын кыргызчалаган. Балдар, төмөндө сиздерге жазуучунун кыргыз тилинде жарык көргөн чыгармалары жөнүндө маалыматты көрсөтө кетейин. Балдар, кана ар бир чыгарманын качан басылып чыккандыгы жөнүндө маалыматты өзүңүздөр окуп, конспект дептериңиздерге жазып алсаңыздар болот. Пейил аңгемелер жыйнагы 1958 жылы басылып чыккан экен. Мүнөз аңгемелер очерктери 1960 жылы басылып чыккан экен. Жол түгөнбөйт аңгемелер жана мыскылдар жыйнагы 1962 жылы басылып чыгыптыр. Бир үзүм жалын повести болсо 1964 жылы басылып чыккан. Ал эми Күдөр романы 1965 жылы жарык көргөн. Лелинде партияны ырдайбыз аттуу жыйнагы 1967 жылы жарык көргөн. Жашыл өзөн ырлар жыйнагы 1968 жылы жарык көргөн. Сонун бала аңгемелер жыйнагы 1968 жылы жарык көргөн. Кең дүйнө чыгармалар жыйнагы 1976 жылы чыккан. Бир үзүм жалын повестчинин аңгемелери 1981 жылы жарык көргөн. Күзгү аңгемелери 1981 жылы жарык көргөн. Ажайып күндөр роман, аңгемелер жана пьесалар азилдери 1982 жылы жарык көргөн. Ажайып күндөр романы 1982 жылы басылып чыккан. Күзгү аңгемелер жыйнагы 1987 жылы чыккан. Ак Бозат драмалар жана интермедиялар жыйнагы 1989 жылы жарык көргөн. Балдар, өзүңүздөр көргөндөй эле жазуучу аябай белсенип иштеп, өзүнүн жемишин берген десем жаңылышпаймын. Анда эмесе бүгүн биз кеп козгоочу Шатман Садыбакасовдун калеминен жаралган Ак Бозат драмасы 1972 жылы сахнага коюлган. Негизги окуянын жүрүшүнөн туулган драмалык кырдаалдар бийлик менен байлыктын, хан менен карапайым элдин, дос менен кастын, акылмандык менен түркөйлүктүн, жасамалуулук менен табигыйлыктын, сулуулук менен түрү сууктун тээ илгертен бери келе жаткан келишпестик, кагылыш, кармашынан башталат. Окуянын чордонунда Жаныбек хан менен элдин келишпестиги, ошондой эле окуядагы негизги кырдаал жоо жакадан алып турган кыйын кырдаал. Ушул курч окуялар драматургдун чебердиги менен орду ордуна так жана көркөм баяндалат.
Бул драма Шырдакбектин Боз жоргосу жөнүндөгү уламыштын негизинде жазылган десек дагы жаңылышпайбыз. Чыгарманын башкы каарманы Жаныбек хан эли менен бирге боло албады. Ханды Кудай ураарда өз элине кас болот деп токтогул айтмакчы. Жаныбек хандын кызыкчылыгы менен элдин кызыкчылыгы бирдей боло албай, жоо жакадан алып турган чакта элине эш боло албай, бир аял, бир ат үчүн хандык тактысынан, адамдык бактысынан ажырады. Жаныбек хан табышмактуу сепилинде ак боз аттын аброюна маарып, айдай сулуу Эркайымга алданды. Ушул чыгармадагы Эркайымдын образы дагы абдан кызыктуу образ. Эркайым Жаныбек хандын сүйүктүү аялы болот. Ал астынан тамагы үзүлбөй, көлөкөлөп, мамыкта багылса да, капаста эл жер көрбөй калганына кейип, чаргынга сатылып кетет. Ал нарктуу байбиче Жаныбек хандын энеси Алтын таяк Зулайканын акылына да көнбөдү. Эркелигинен чоюңдоп баш бербеди. Акырында ханым ордосуна камаса, кайненем таяктап сабаса, күнүлөр караанымды таласа, төбөмдөн асманым, таманынан топурагым куласа, битиреп жашап, битиреп уктап, тойдум сенин жыргалыңа. Өңүмдүн кулоосу өчөлегинде, койнумдун жылуусу кетелегинде жерде калбаспын деген ойго келип, Жүңгөр ханы чарындын алдоосуна шерип, Жаныбектен ак боз атты минип чарынга качат. Бул чыгарма Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрына коюлуп, көп жылдар сахнадан түшпөй, театр тарыхында этаптык көрүнүштү жараткан. Чыгарманы залка режиссер Жалил Абдыкадыров койгон. Жаныбек ханды Асанкул Осмонов менен Күнболот Досунбаев, Эркайымды Бакен Кыдыкеева менен Мираида Далбаева, Чарынды Советбек Жумадылов менен Арсен Умралиев, Думананы Асанбек Кыдырназаров менен Насыр Кытаев, Лайлымды Таттыбөбө Турсунбаева, Маликаярды Сыдыкбек Жаманов, Алтын таяк Зулайканы Даргүл Күйка менен Сайрагүл Балкыбаевалар аткарган. Тарыхый инсан Шырдакбектин жана анын Боз жоргосунун баяны Жаныбектин ак боз аттын образы аркылуу чечкен бул тарыхый чыгарманы көтөргөн идеясы бийик, көркөмдүк деңгээли бай, психологиялык татаалдыгы курч жана таасын. Тарыхтан сабак алуу келечектин керүүсүнө тике баруу деген экен элибиз. Тарыхтын сабагы келечектин күзгүсү. Залкар калемгер Шатман Садыбакасовдун Ак боз ат драмасынын тарыхый негиздери кыргыз окурмандары менен көрүүчүлөрүнө жарыгын чача берет. Урматтуу окуучулар, биз кийинки сабактарда драманын башка каармандарына дагы мүнөздөмө беребиз. Ошол эле учурда драманын сюжети менен таанышуу аркылуу ар бир каармандын образын ачабыз деп ишенемин. Бул чыгарма абдан кызыктуу. Ошондой эле бул чыгарманы окуган ар бир окуучу, окурман Мекенге болгон сүйүүсү артат деп ишенемин жана Мекенди дайыма көздүн карегиндей сактоого күрөшөт, тарбияланат деп ойлоймун. Балдар, үйгө тапшырма, окуу китебинен драматургдун өмүр чыгармачылыгы жана Ак боз ат драмасы боюнча конспект жазып, чыгарманын толук вариантын окуп чыгасыздар. Драмадагы оң каармандарга мүнөздөмө берүүгө даярданасыздар. Ошондой эле жазуучунун алган сыйлыктары жөнүндө маалымат топтойсуздар. Сабагыбыз ушуну менен аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.